26 бөлүм. Бүткүл жүйүт эли чогулуп, 16-га чыккан Узияны атасы Амациянын ордуна падыша кылып коюшту. Падыша көз жумуп, ата-бабаларына кошулду. Ошондон кийин Узия Эйлатты куруп, аны жүйүткө кайрып алды. Узия 16 жашында такка отуруп, Иерусалимде 52 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жехолия, ал Иерусалимдик эле. Ал атасы Амацияга окшоп, теңирге жаккан иштерди кылды. Ал Кудайдан коркууну үйрөткөн Захариянын тушунда Кудайга кайрылып турду. Ал Кудайга кайрылып турган убакта Кудай аны ийгиликке жеткирип турду. Ал пелиштеликтер менен салгылашып, Гаттын, Жапненин, Азоттун дубалдарын талкалады. Азот аймагына жана пелиштеликтердин аймагына жаңы шаарларды курду. Пелиштеликтер менен Гурбаалда жашаган аравиялыктар менен жана меюниттиктер менен болгон согушта Кудайга жардам берди. Узияга амондуктар салык төлөп турушту. Анын ысымы Мисир жерине чейин жетти. Анткени ал абдан күч кубаттуу падыша болгон. Узия Иерусалимдин бурч-бурчундагы дарбазаларынын үстүнө, өрөөндү караган дарбазаларынын үстүнө жана бурчуна мунараларды куруп, аларды бекемдеди. Чөлгө да мунараларды салып, кудуктарды казды. Анткени анын ойдо да, түздө да көп малы болгон. Тоолордо Кармелде дыйкандары менен багбандары бар эле. Анткени ал дыйканчылыкты жакшы көрчү. Узиянын кошуундарга бөлүнгөн согушка чыкчу мыкты аскерлери да болгон. Аларды падышанын төрөлөрүнөн болгон Хананиянын жетекчилиги астында жейел катчы менен Маасея көзөмөлчү санап чыгып тизмеке каттаган. Тайманбас жоокерлерди башкарган уруу башчылардын саны 2600 болгон. Алардын кол астында душманга каршы салгылашта падышага жөлөк боло турган, согушка жалтанбай кире турган 307.500 аскери болгон. Узия бүт аскерлери үчүн калкандарды, найзаларды, туулгаларды, соотторду, жааларды, салмоор таштарды арбын даярдады. Ал Иерусалимдин мунараларына, бурчтарына акылдуу кишилер ойлоп тапкан жебе тарткан, таш ыргыткан куралдарды орнотту. Ошентип, анын атагы алыска кетти. Анткени ал укмуштуудай коргонуп, күч кубаттуу падыша болуп калды. Бирок күч кубаттуу болуп калганда, анын жүрөгү менсинип кетти. Ошол анын өлүмүнө себеп болду. Ал өз Кудай Теңиринин алдында кылмышкер болуп калды. Анткени ал жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайда жыпар жыттуу зат түтөтүү үчүн Теңирдин ибадатканасына кирди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Азария менен Теңирдин 80 адил ыйык кызмат кылуучусу анын артынан кирди. Алар падыша Узияга каршы болуп, мындай дешти: Теңирге жыпар жыттуу зат түтөтө турган сен эмессиң. Узия, бул иш жыпар жыттуу зат түтөтүүгө арналган ыйык кызмат кылуучулардын, Аруундун уулдарынын иши. Ыйык жайдан чыгып кет. Сен мыйзамда жок ишти кылдың. Бул иш үчүн Кудай Теңирден сага урмат көрсөтүлбөйт. Ошондо колуна жыпар жыттуу зат түтөтө турган чөйчөктү кармап турган Узиянын ачуусу келди. Ал ыйык кызмат кылуучуларга ачууланган кезде Теңирдин үйүндөгү жыпар жыттуу зат түтөтүлө турган жайда ыйык кызмат кылуучулардын көз алдында анын чекесине так түштү. Аны пес оорусу каптады. Башкы ыйык кызмат кылуучу Азария менен баардык ыйык кызмат кылуучулар аны карап, анын чекесинде пес ооруну көрүштү. Аны ал жерден чыгып кетүүгө мажбурлашты. Ал өзү да кетүүгө шашылды. Анткени Теңир аны жазалады. Ошентип, Узия падыша өлгөнчө пес оорусу менен ооруп, өзүнчө үйдө жашады. Теңир үйүнөн чыгарылды. Падышанын үйүнө анын уулу Жотам көз салып, элди башкарды. Узиянын калган иштерин алгачкысын да, акыркысын да Амостун уулу Ышая пайгамбар жазып калтырды. Ошентип, Узия ата-бабаларына кошулду. Эл аны бул пес оорулуу деп ата-бабаларынын жанына падышалардын мүрзөлөрүнөн обочороок талаага коюшту. Анын ордуна уулу Жотам падыша болду.